кыскасын айтып, братан, койчу эми. Самат Эркинбековдун успехи эмнеден? Депутаты менен деле, министр менен деле баарым эми бирдей эле учурашам, бирдей эле сүйлөшөм. Эки жүздүүлүктөрдүн заманы. Тиге жагалдансам, мен жакшы жумушка алса, ушуга жагалданып жүрүп биякта толтура менин подчиненныйларым болсо. Дүйнөдө болуп турган стендапты келип эле кыргыз стендап деп туруп өзгөчөлүгүңөр кана. Жок, биз өзүбүз ойлоп табабыз. Биз болбойт деп. Тапмайынча эчтеке кылбайбыз. Биз тапмайынча эчтеке кылбайбыз. Биз жок деп отура берсек, биздин эмнебиз өнүгөт анда? Канча акча табасыз? Акча келет кетет, атак даңк келет кетет. Бирок сен адамдарга кылган мамилең ошол нерсе эсте калышы мүмкүн да. Эми тамашада жүргөн адамдар булар билимдүү эмес да, булар тупойлор. Жок, бул жерден калпай тутасың сен. Мен жумушумду сүйөм, мен жырга, мен сонун, Кудайга шүгүр, мен жумушумду сүйөм. Накта подкаст дегенге келип, накта сүйлөгөндүн ордуна жалжаңдап күлдүрүп туруп алсам, балким туура эмес болуп калмак. Бүгүн кичине серьезно сүйлөп койсом, кечирип коюңуздар. Кыргыз тили өнүгө берсин, ушундай подкасттар көбөйө берсин, ачык айкын өзүнүн оюн жакшы кенен жеткире турган адамдар көбөйө берсин. Бул Накта подкаст болду. Рахмат. Сиздерге да рахмат. Саламатсыңар, биздин урматтуу YouTube катталуучуларыбыз, Накта подкастынын көрөрмандары, ошондой эле 7 каналда бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөргө бүгүн биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бүгүн бизде дагы өзгөчө конок. Жаңы бизге күлкү тартуулаганы, бирок не только күлкү, бүгүн дагы өзгөчө темалар бар. Бизде конокто Самат Эркинбеков байкебиз. Кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Мен ойлодум да, сизди как представить депчи, анткени өзү карап көрсөм, сиз актёрсуз дагы, тамошобусуз дагы, стендапер дагы болуп кеттиңиз азыркы учурда, предприниматель да болдуңуз, актёрсуз. Эми кантип сизге өзүңүзгө ыңгайлуураак болду? Эми Самат Эркинбеков деп койсоңор эле билип алышат болуш керек. Эми азыр Кудайга шүгүр, мурдагыдай доорон акылай эмес, өзүмдүн атымды, фамилиямды билип калышты. Эми сиз канча жылдан бери бул эмгек болду да келдиз. Дароо эле биздин азыркы акыркы темалар жөнүндө сүйлөшүп баштайлык. Пока горячий пирожки болгон. Бул албетте Мурас сериалы. Бул мындай өзгөчө роль болду мен үчүн. Мен бул ролго аябай берилип даярдандым да. Анткени сценарийди окудум. Сценарийди окуп атканда мен 2 жолу көзүмө жаш алдым да, чындап эле. Эркек карманасың го, мен мындай жакшы эле болду да, көз жаштарчы. Сценарийдин маанилүүлүгү абдан аябай жакты мага. Руслан Акун кыргыз элинин азыркы учурдагы эң мыкты режиссерлордун бири. Руслан байке мага бул сериалды сунуштаганда эле мен сценарийди окубай туруп макул болдум. Сценарийди жөнөтүштү мага. Сценарийди окуп чыккандан кийин мен ого өтер дагы мындай өзгөчө кызыгуум башталды да. Изилдей баштадым. Мүмкүнчүлүгү чектелген деп айтылбайт. Коляскада отурган адамдардынчы майыптыгы бар деп айтылат экен да. Майыптыгы бар адамды ойногон мен үчүн өтө кызык болду. Мен ушуну элдерге ишеничтүү кылып мындай жеткизгим келди да. Ал үчүн мен Оскар деген байке бар, майыптыгы бар байке. Бирок ал адам буту баскан кишилерге караганда көбүрөөк, мындай азыркы сөз менен айтканда көбүрөөк понтурат да. Көп иштерди кылат, көбүнө жетишет, өзү баягы монтаж жасайт, анимационный видео роликтерди жасайт. Айтор IT сферасындагы байке. Өзү ийгиликке жеткен, эми бардыгы бар ал байкедечи. Кызы бар, келинчеги бар, үй бүлөсү кадимкидей болгон, коляскада гана жүрөт да. Ошол байкеге Руслан байке менен жолуктурду. Мен ал байке менен жолугуп көпкө отурдук, сүйлөшүп, мен ар бир детальдарын сурадым. Ал байкенин сүйлөшүүсүн, көз карашын, мимикаларын, адамдар мынтип боор оруп карагандагы байкенин эмоциясын алар жактырбайт экен, мынтип боор оруп эметип карагандычы. Кадимки биздин чөйрөдөгү эле эми кадимки өзүбүздөй тең көрүп эле сүйлөшүбүз керек экен да аларды. Ошондон түшүндүм, коляскаңызга бериңиз, отуруп көрөйүн деп аны айдап көрдүм. Аны үйрөттү мага, мындай жүрөт, тигиндей жүрөт деп. Кулап кетишиң мүмкүн деп эскерткен, кийин съемкада куладым 1-2 жолу, артты көздөйчү. Ошентип байкеден көп нерсесин сурадым да. Байке менен жолугуп сүйлөшүп, мындай болушунча даярданып,
коляскада отурган адамды ойногондо элдер ишенгендей болуш керек ал үчүнчү. Ошого колдон келишинче мынтип даярданып ойнодум да. Бизде эме бар, Элдар Таналиев деген блогер бар. Ал болсо эме эксперимент кылганда коляскада жүрүп Бишкекте жүрсө болобу экен деп туруп, анан эч жакта такыр возможно мүмкүнчүлүк жок экен, кыйынчылык экен. Кыйын, Ошол ооба. кыйынчылык канчалык сездиңиз? Бир топ сездим. Биринчи эле жолдордон биз деген жаңы конуштардан да тартып аттык да. Жаңы конушта эми укмуш эми жолдоручу. Ошол жактардан кыйналып аттык. Могу мамлекеттик мекемелерде керек болсо ошол коляска менен кирип чыга турчу эч кандай шарты жок. Дааратканадаларда эч кандай шарттар жок. Ошолордун баарын мен өзүм сезип көрдүм да. Тартылуу учурунда сезип көрүп, анан ошол адамдардын ички эмоциясын бергенге аракет кылдым да. Бул жерде буга чейин мага мен комедия кинолорду ойноп жүрүп, мындай элдер ошол көз карашта көнүп калышкан да. Рахмат режиссерго ушул менин мындай гибкий актер экенимди байкап, Саматты өзгөртө алабыз биз, муну башка нукка буруп тартып көрсөк болот деп ошону сезгендери үчүн. Режиссер жакшы иштеди мен менен. Ар бир детальда иштеп атты. Мен бага көнүп калгандай эле бага комедиялыкка салып кетип аттым да. Тартылып аткан учурда анан чуркап келип, жок, бул жерден калпай тутасың сен. Сен комедияга салып атасың. Бул Жыргалдын ролу андай эмес, ал андай киши эмес деп. Анан мен башында биринчи съемочный күндөрдө ошентип көнө албай атып, андан кийин уже Жыргалдын ролуна конкретно аралашып кеттим десем болот да. Айтып атпайсызбы, эч жакта мүмкүнчүлүк жок, түбөлүккө барбай, тияка барбай, бул ошондо кадимкидей эле элден сен эгер инвалид болуп калсаң, мындай кокустуулуктан биздин кандайдыр бир адамыбыз бир случайно инвалид болуп калса, кокустуулуктан эч кимиз не застрахован болуп калса, бул шарт жок экен да. Шарт жок, анан мындай коомчулуктан өзүн четтебеши мүмкүн экен. Мындай эрки күчтүү эмес адамдар болсо, коомчулуктан өзүн таштай бериши мүмкүн экен да. Мен деле кээде ушу коляскада отуруп, эми башкача болуп кетиптим да. Команданын дагы мынтип көз карашы мынтип мени аяп карагандайчы. Чындап эле жиниң келет экен, мени эмне аяп карап атасыңар депчи мындай мен. Деп ушинтип жиниң келип кетет экен. Анан бир окуя болду, бир жерде тартып атабыз мамлекеттик бир мекемеде, элдер толтура кезек тура турчу жерде. Анан мен баягы креслодо отурамбы, диванда отурамбы же коляскада отурамбы байкабай деле калыптым, коляскада болчумун. Анан отуруп мынтип ойлонуп кетиптирмин да. Азыр кайсы эпизод тартылат, мен эмне тексттерди айтам деп мынтип мындай шалпыйгансып калыптырмын да. Десем бир эже келип, Самат кандайсың депчи, мага келип жакшы эже десем. Мынтип карап, сен жакшы элесиңби? Эмне болду деп элечи. Анан мынтип карап эле түшүнбөй элечи, эмне болуп атат деп эле анан мынтип эле, эже тиги мына тетигинде камера турат, тигине команда. Бияк съемка болуп атат, мен ушул ролдо десем. Деп алып эже улам кетип барат, ишенбей камераны карап коет, мени карап коет мынтипчи. Точно деген сыяктуучу. Анан мындай башкача болот экен баарыбырчы, кыйын эле экен. Анан бул кинодо сценаристтерге рахмат. Ушул ролду кошуп, коомчулукка ушул майыптыгы бар адамдардын бир аз да болсо кадыр баркын көтөрүп, мындай аларга болгон көз карашын өзгөртүүнү аракет кылгандар үчүн сценаристтерге мен базар жок деген сөздү айта алам да. Съемкалар бүткөндөн кийин жашоого башкача карап баштадыңызбы? Андай деле укмуш болуп кеттим деп айта албайм. Албетте мындай жашоонун бул жашоодогу тажрыйба майда барат нерселерден турат экен. Бул сериалдагы мени толук түрдө укмуш өзгөртүүдө деп айта албайм, бирок кандайдыр бир баягы жашоодогу опутума бир мындай өзүнүн бир нерсесин берип кетти деп ойлойм да. Все-таки шаңдуу ролдорду ойногон жакшыбы экен же ушундай да ролдор жактыбы? Дагы ойногуңуз келеби? Айырмасы жок. Күчтүү сценарий болсо, комедия болобу, драма болобу, кандай жанр болсо деле, мен үчүн көрүүчүлөрүмө, өзүмдүн күйөрмандарыма ар кандай образда, ар кандай ролдо мен талантымдын мүмкүнчүлүгү жетишинче ойногонум мага плюс деп ойлойм да. Барбы сен эгер чыгармачыл адам болсоң, сен ар нерседен алектенип кетсиң да, буну дагы пробовать этесиң, тигине пробовать этесиң. Сизге бирок өзүңүзгө көбүнчө эмне жакты?
кайсыл жакка көбүрөөк басым жасагыңыз келет келечекте? Көбү мындай сага эмне кереги бар ушунун баары депчи. Дарак бир жерден көгөрөт. Бир жерге фокус кармашың керек. Бир нерсеге акцент коюшуң керек депчи. Мен балалыгыма бир кайтайын. Мен кичинекей кезимде апамдар дагы бардык айтышчу. Мындай мен кичинекей кезимде футболго катышып көрдүм. Таэквондого барып көрдүм, ак өргөдө күрөш залына барып көрдүм. Бир 8 классымда эле Токмоктон айылдан бир жерден бирөөдөн арендага жер ала калып 8 классымда жер иштетип көрдүм. Мага көбүнчө мындай ушул активность жагат да. Жөн турбайбы? Ушунча ошол кичинекей кезимден бери монтип изденип берип, өзүм стоматолог окугам медучилищада. Бирок 2-3 ай иштегенсиз. Ооба, 2-3 айда эле иштегем. Ушинтип изденип келип туруп, чыгармачылыктын юмор тармагынан өзүм таптым. Бул жагын өзүнүн ордуна коюлуп, Кудайга шүгүр, мына канча 13-14 жылдан бери ушундай жолдо келатабыз. Бирок мага мындай көп нерсени мындай кылып көргөн жагат да. Кылып көргөн жагат. Мен өзүмө ушул жагат да. Мен бир эле жерде мынтип отура бере албайм. Эгер бир эле жерде отура бере ала турган адам боло турган болсом, мен бир жерде зубтехник болуп, ушул жерде иштеп отурмакмын да. Азыр доктор Самат болмоксуз да. Мага ушундай жагат. Бирок ар бирине мен жакшы, ар бир ишиме ар бир жакшы фокус алып, жакшы көңүл буруп иштегенге аракет кылам да. Убакыт жетишпейт бизде азыр. Ошол эле TikTok, Instagram баарды убакытты жеп коет. Адамдар эчтеке жетишпей атат. Ошон үчүн менин көзүмчө сиз алардын көз карашында эме көрүнүп атасыз да, бул эми кантип ушунун баарына жетишип жүрөт. Баары менен алектенип атат деп. Сиз ушул жөнүндө кандай ойдосуз? Ушул убакыт жөнүндө. Убакыт негизи 30 саат болсо жакшы болмок бир күндө. Билбейм эми кандай десем, мындай убакыттын графигин аябай туура коюп, укмуш монтип жазып алып баарын монтип иштейм деп айта албайм. Болгон бир жардамчым бар, менеджерим. Ошол экөөбүз кеңешип, бул күнү бияка барабыз, бул күнү мындай кылабыз, бул күнү мындай кылабыз, бул күнү могу иштерди кылабыз деп мынтип акырын коюп коебуз. Анан ошонун негизинде эле акырын кете беребиз да. Иштей беребиз. Эс алганга жетишесизби? Мен жумушум өзү эс алуу да. Мен эс алып акча табам, ошо эс алып иштейм. Мен азыр келип сен экөөбүз сүйлөшүп отурабыз, мен азыр эс алып атам. Кара жумуш кылып, мындай бир чарчап же бир неме кылбайм да. Жумушум ар бир нерсеге мен мындай кызыгып эме кылып алам да, кирип алам ошогочу. Эми мен көбүнчө учурда мен кантип эс алам? Мен досторум менен балыкка барам. Ошо балыкта жүрүп дагы идеялар чыгат, мындай мээде ойлонуп жүрө бересиң. Эс алып жүрүп идея чыкса сразу жазып коесуң, мындай депчи. Мына кечээ күнү эле биздин команда менен инилерим менен барып тоо жакта бир сонун жер экен. Ал дагы мүмкүнчүлүгү эмес, майыптыгы бар агабыз бар, Мирбек деген. Жакшы билет болушуңуздар керек. Кыргызстандагы эң алдыңкы жакшы мындай бизнесмен агалардын бириси. Ошол агабыз келип эс алып кеткиле Самат деп чакырып калып, барып кечээ күнү 6-7 саат ошол жакта тоодо банясында, эс алуу жайында балык кармап отурдук. Жаңы бир быйылкыга Кудай буйрса чыгармачылыкта бир кино баштап атам. Ошол кинонун сценарииндеги анча-мынча эпизоддорун ошол жактан жазып келдик. Мындай эс алып иштеп жүрөбүз. Кандай кино болот? Сурап кетпесем болбойт го дейм. Буйрса жазылып атат азырчы. Бир 20-30% жалпы кинонун өзүнүн баягы скелети мындай түзүлүп калды. Мен коркуп калдым. Бир нерсени алдын ала айткандан. Болбой калат деппи? Эми азыр ар кандай болушу мүмкүн, мындай громко айткым келбей калды да. Кудай буйрса жакшы кино жаралат деген ишеничтемин. Жазылып атат азыр. Сценарийге өтө жакшы көңүл буруп атабыз. Себеби "Здравствуй, папа" деген тасма тартып, аябай чоң айтып алгам. Мен ошону сөзүмдү артып калдым кайра да. Аябай реклама, анткени бул маркетинг жагы. Албетте. Биз өзүбүз ушул чөйрөдө жүргөндүктөн киноңду өзүң тартып аткандан кийин ошону жакшылап рекламалайбыз, аракет кыласың.
вроде жазылып атканда, тартылып атканда эми болушунча аракет кылынып иштелинди. Ал кинонун өзүнүн тагдыры ушундай экен. Анда дагы мындай аябай чоң айтып алгам да. Жакшы болот балким депчи. убакыттан кийин көбүнчө кинолор бар го, бир 5 жыл билинбей жүрүп туруп анан бир замат Анткени ал кино мындай да. Бир киноң прокаты слабый болуп калса, ал YouTube'га чыккандан кийин элге жагып жакшы кино болуп кетиши мүмкүн. Ал кином прокаты анчалык биз ойлогондой эми өтө слабый деп да айта албайм. Өзүн өзү жаап жакшы эле, Кудайга шүгүр. Бирок мен ойлогондой болбой калды. Эмгекти актабай калды деп айтса болот. Мындай кылган эмгегибизди, жумушубуздучу ошончо убакыттычы. Бирок балким YouTube'га чыга элек да азыр. YouTube'га чыкса, элге общий площадкага чыкса, балким жакшы болуп кетет деген ой. Бирок мен ошон үчүн баягы бул ушунда сөз берип атам азыр мындай айтпай, бирок болот деп айтып коебуз. Болот буюрса жазылып атат. Подробностьсин айтпайсың. Иштелип атат. Ушул күн жылып, чөп чыгып, кичине айлана кооз болгондо съемкалар башталат да. Буюрса экен да. Айтайын дегеним эми баягы эс алган жумуш жакка келели, ошо эс алып жүрүп эле ушинтип жумуш ушундай идеялар пайда болуп эле. Ошондой пайда болот. Ар бир нерсеге мен жумуштан чарчадым, жумушум көп, күндө встречаларым бар, тиги менен жолугушум, бул жакта эфир деп мынтип кайгыргандан ордуна ошол нерсеге жыргап, мен жумушум, мен сүйөм. Аябай чарчап атканда мен ушинтем да, мен жумушумду сүйөм, мен жырга, мен сонун, Кудайга шүгүр, мен жумушумду сүйөм. Мен ушинтип үй бүлөм багып атам, ушинтип мен элдерге таанылып атам, ушинтип көрөрман чогултуп атам. Самат, давай, чарчаба, иште деп ушинтип өзүмө бир 2 мүнөт ар жакка барып, бир өзүмө бир мотивация берип коем да. Анан жакшы болуп калат да. Бул өзү сиздин мындай кандайдыр бир принципиңиз турбайбы? Мындай жардам бергенге. Өзү азыркы заманда эми жакшы көрүп калды го элдер, мына популярдуу адамдардын мындай кандай принциптерин билип, же мындай секрет успеха деп коет го азыр, успешный успех деген нерсе болуп. Самат Эркинбековдун эмеси успехи эмнеден? Мен оюмча жетишкендиги биринчиден Кудайдын буйругу, экинчи буну өтө баса белгилеп айтат элем. Элдер мени жөнөкөй инсан деп, адамгерчиликтүү инсан деп мындай комментарийлерде жазылат, келип мага айтылгандар болот. Ошентип баалашат, ошентип билишет меничи. Мен оюмча адамгерчилик, жөнөкөйлүк, асманга учуп кетпегендик деп билем. Ийгиликтин немеси, ушинтип ойлойм да. Үчүнчүсү бул талыкпаган эмгек менен аракет да. Анан акыркысы албетте талант. Кудайдан берилген талант. Сизде бир да жолу жылдыз оорусу болгон эмеспи? Билбейм. Балким кээ бир жерлерден болушу мүмкүн, бирок эми өзүңө билинбейт да. Бирок чет жактан айткандар болду эле. Сен мына слишком жылдыз болуп кетсиң, высокомерный болуп кетсиң деп. Чын айтсам, мен ошол сөздү көп укпайм да. Демек бул жетишкендик да анда. Адамгерчилик болуп. Просто биз жылдыз болсо эле билесиз да, баары коркуп анын сүйлөшкүсү келбей. Сиз менен азыр көчөдө биринчи жолу көрүшкөндө эле салам алейкум десе эле сразу эле салам алейкум кандай деп башталды да. Жок, ошо мен мынтип мен таанымал адаммын да, мен кой жөнөкөй болуп коеюнчу деп, же бул депутат, бул министр болсо коюшуга жакылданып жакшы сүйлөп коеюнчу деген эме жок да менде өзүмдө туугаса элечи. Баарын тең көрөсүз. Тең көрөм. Анан мен болушум ушул. Учурашканда деле мынтип ар бир адам мен тааныбасам деле аракет кылам, жакшысызбы, амансызбы депчи. Мындай болгон эмем ушул. Турган турпатым ушул. Бирок мунун экинчи жагы да бар. Көпчүлүк учурда менден башыман өткөн болгон жөнөкөйлүктөн пайдаланып кеткен адамдар бар да. Сен жөнөкөйлүгүңдү мындай слабость катары кабыл алышып, мындай лохко теңеп алышат да кээ бирлерчи. Мындай деген сыяктуу кээ бир жерден баягы мындай сен менен эсептешпей, тең санабай деген сыяктуу уже баягы сени таанып, билип, уже сен менен сүйлөшүп алгандан кийин адамдар өзүн баягы деп баштайт. Ошол кезде берки ага өргөлүк Самат ойгонот дагы, акырын ордуна коюп, кечиресиз, негизи мен мындай адам эмес элем, бирок мага ушундай мамиле кылып койдуңуз, ошон үчүн мен азыр сизге жаңы элекендей сүйлөштүм. Бирок антпеңиз деген сыяктуу мындай
тик самат ойгонуп кетет да кээдечи. Көп ойготпогонго аракет кыласың, бирок мен ушул нерсени билдим. Кээ бир адамдар бар. Жөнөкөйлүгүңдү мындай башкача кабыл алып алышат да. 5 мүнөттө оңой кредит алуунун жолун билгиңиз келеби? Жашоодо кошумча акча керек болгон учурлар көп кездешет. Мисалы, шашылыш ремонт жасоо, кандайдыр бир техникага же өзгөчө майрамдарга белек сатып алуу. Андай учурларда кредиттин тариздөөгө же банкка барууга убакыт коротуң келбейт. Мындай шартта керектүү сумманы бир нече мүнөттө алууга мүмкүнчүлүк берген онлайн кредиттер жардамга келет. Компаньон мобилдик тиркемесинен 5 мүнөт ичинде күрөөсүз жана кепилдексиз 1 айдан 24 айга чейинки мөөнөткө кредит алууга болот. Эгерде сиз кредитти эрте төгүп кутулгуңуз келсе, анда аны эч кандай айыппул төлөбөй ишке ашыра аласыз. Компаньон мобилдик тиркемесинин идентификациядан өткөн колдонуучулары 15 000 сомго чейин кредит ала алышат. Ал эми банктын биринен идентификациядан өткөн компаньон мобилдик тиркемесинин колдонуучулары үчүн анын ичинде банктан кайталап насие алган кардарларга 200 000 сомго чейин кредиттер жеткиликтүү. Жактыруудан кийин кредит компаньон тиркемесинин балансына которулат. Алынган акча каражаттарын банктын кеңселеринен же компаньон банктын агенттеринен накталай алууга болот. Эгер сизде компаньон банктын картасы бар болсо, анда акча каражаттарыңызды өлкөдөгү бардык банктардын банкоматтарынан акысыз ала аласыз. Толук маалымат алыш үчүн видеонун астында шилтеме аркылуу өтсөңүздөр болот. Кантип ойлойсуң, неге башка ырчылар, артисттер, популярдуу адамдар алар эме звездный болезнь болуп ооруп кетет же мындай высокомерный болуп калат, эмне үчүн? Билбейм, балким момундай болушу мүмкүн. Кыргызда бир жакшы сөз бар, көрбөгөндүн көргөнү курусун дегенчи. Бир нерсеге жетпей жүрүп, жетип алгандан кийин адам биякта жашоо ушундай турбайбы, мен ушинтсем болот турбайбы деп адамдар өзгөрүп кетиши мүмкүн. Кээ биринин генетикасынан болушу мүмкүн, кээ биринин тарбиясынан болушу мүмкүн, кээ биринин чөйрөсүнөн болушу мүмкүн да. Анан Кудайга шүгүр, мен мындай бар үй бүлөдө эле чоңойдум. Жакшы тарбия менен чоңойдум дегендейчи. Ата-энем окууну бүткөн, билимдүү адамдар эле. Бизге да билим берди, өзүнүн тарбиясын берген. Ушундай ушул нерселер деп ойлоймун. Албетте эми атаң кандай болсо сен да ошондойсуң дегендей. Мен атам дагы абдан жөнөкөй, бир элдин кадыр баркына ээ болгон, мугалим, стоматолог, ушундай мыкты адам болгон да. Менин оюмча, буга ушул нерселер көп себеп болот экен да. Генетика. Балам балалуу болгондо билесиң дейт го. Сен кандай болсоң, балаң сендей экен. Сени туурайт экен, ушундай экен да. Сиз азыр балаңызда ушул нерселерди байкап атасызбы? Мен баламан азыр көп байкала элек, 3,5 жашта болгон. Азырынча эркелиги дагы деле. 6 жашка чейин, 7 жашка чейин айтат го, балаңды 6 жашка чейин хандай көр, 6 жаштан кийин кулдай карма депчи. Анткени өмүрүндө хан болуп көргөн кул эч качан жаман кул болбойт депчи. Жакшы айттыңыз. Ушуну бир мугалим эжекеден угуп калгам да. Азыр эмнеге биздин заманда мындай бар го, азыр айткан жакшы көрөт, 200-лүктөрдүн заманы деп. 200-лүктөрдүн акчанын заманы, бардыгы акча менен эле өзүнүн башка ойлору менен жүрөт. Бири-бири менен көрүшкөндө калп эле дос болуп, калп эле сүйүп, жалган аябай көп болуп кетти дейт да. Сиз кантип ойлойсуз, ошондой болуп кеттиби? Ооба, эми бул кандай десем, бул баягы эле баягы адамдын жашоо шартынанбы деп да ойлоп коем. Акча керек, кредит төлөш керек, минчи керек, тинчи керек. Тиге жагылдансам, мен жакшы жумушка алса, ошол жактан жакшы акча тапсам, ушуга жагылданып жүрүп, биякта толтура менин подчиненныйларым болсо деген, мен король болсом деген. Адамдар көптү, ушул аркылуу бирдеке кылып алсам деп мындай аябай жагылданып, анан ал кишинин иши жүрүшпөй калгандан кийин эми башкача мамиле кылып дегендейчи, тилекке каршы мындай да адамдар бар. Бирок бар эле мындай эмес. Кээ бирлер адекваттуу ойлонгон, мындай салмактуу адамдар дагы бар да. Анан жанагындай жана айтып кетпедим, мындай депутаты менен деле, министр менен деле баары менен мындай бирдей эле учурашам, бирдей эле сүйлөшөм, бирдей эле мамиле деп. Жана кээ бир жерде мындай болуп калат да. Бул Самат, бул шефта бул учурсасын айтып, братан, койчу эми. Братан, эми
адамбыз эми анчалык мен азыр сиздин шефиңизге барып алып кирсейин деген жокмун же мынтейин деген жокмун. Кимге кандай бардыгына мен ысык суу жок мага бул адамдын эч кандай. Мен бул адамды кандай таанысам, бул адам деле мени ошондой тааныйт. Мен муну кандай сыйласам, бул деле мени сыйлайт. Мен бул адамдын жанында жүргөн подчиненный эмесмин. Мен антип жагалданып же бир нерсе үмүт этким келип аткан жок бул кишиден. Мен мунун байлыгы үчүн учурашып сүйлөшүп аткан жокмун деген сыяктуу мындай сөздөрдөн айтып койсоң анан бир аз ооба деп туура деген сыяктуу өзүнө келишет да. Эми айтайын дегеним билбейм, эми адам кандай статуста болсо дагы мындай мен бул сөздү мындай калп эле мындай экранга чыгып алып идеальный болуп мындай экен деп эл ойлоп калсын деген таризде айтайын деп аткан жокмун. Мен как көрүп жүрөм бул нерсени стендаптагы монологдо деле айтса болот, мындай же кино вайндар аркылуу деле көргөзсө болот. Бирок мен ушул подкасттан пайдаланып айтып коеюн. Адамга жагам дебе, Кудайга жаксаң сенин даражаң бийик көтөрүлөт да. Болду ошол эле. Бакыт деген нерсе азыр ошондой бир бакыт акчадан дейт. Азыр көбүнчөлөрчү. Сиз кантип ойлойсуз? Сиз Самат Эркинбеков популярдууңуз, акчаңыз мынчалык көп болбогондо, популярдуу болбогоңуз, башка жашап кеттиңиз. Сиз бактылуу боло алмаксызбы? Кантип ойлойсуз? Мен ошол башка кесипте жүргөнүмдү элестете да албайм да. Мен рас эле ушул жолго келиптирмин деп. Такыр өзүңүздү башка ролго такыр кое албайсыз жашооңузда. Кое албайм. Мен ойлонуп көрсөм азыр мурда да бир интервьюда айткам. Жашоомдо такыр бир башка чыгармачылыктан башка бир да жумушта иштеп көрбөптүрмүн. Салыштырганга эчтеке жок. Официант болуп, Шведияда үтүкчү такыр иштеп көрбөптүрмүн да. Мектепте окуп жүрдүм, окуп жүргөндөн кийин эле тапшырып кеттим окууга. Ал жакта окуп жүрүп тамашоо башталып калып, жок, мектепте эле башталган тамашоо. Анан окуу жайга тапшырып, аякта окуп жүргөндө тамашоого чыгып, окууну бүтүп аткан кезде кинолорго тартылып, дальше чыгармачылык менен эле кеттим. Башка жумушту такыр кылып көрбөптүрмүн, иштеп көрбөптүрмүн да. Мурун тамашоодо жүрсөз, азыр жаңы чыгып келип аткан кыргыз стендапка кошулдуңуз. Бул эми жаңы феномен, жаңы явление, анткени өзү стендап деген бул өзү популярдуу жанр болуп кетпеди дүйнө жүзүндө элечи. Анан мен ойлоп жүрчүмүн да, биз ошол кыргызча стендап качан чыгат болду экен? Мен кыргыздарды көргүм келип атат. Анан бир заматта ошол Мыкы байкелер чыгып баштады. Анан сиз да кошулуп баары чыгып баштагандан кийин аябай сүйүндүм да. Сиз ушул кыргыз стендап жөнүндө эмне деп айтып кетмексиз? Кыргыз стендап бул биринчи максат албетте кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошуу. Экинчиден ушул кыргыз юморун улап кетүү. Биздин буга чейинки агаларыбыз Күмөндөр Абылов, Абдулла байкелер жана башка куудулдардын жолун азыркы жаштардын тили менен, азыркы жаштардын стили менен, азыркы замандын талабы менен ошол сөздөрдү, ошол юморду жеткизүү. Мага аябай жагып атат стендап. Прям кайфую ушул нерседенчи. Жазып, монологдорду жазасың. Мен азыр эртең концертибиз. Айтмакчы. Ооба, эртең концертибиз болот Бишкекте. Бирок чыгарылыш чыкканда уже концерт бүтүп калат экен. Эми силердин көргөндөр бар болуш керек, биздин көрүүчүлөр. Ооба, эми көрүүчүлөр деле билет болуш керек. Ар бир передача тартылгандан кийин ал монтаждалып антип анан бир нече убакыттан кийин чыгат. Бирок бүгүнкү сүйлөшүп атканыбыз ушул 1-мартта сүйлөшүп атабыз го. 2-март Бишкекте чоң концерт болот. Стендап. Биз бул концертке аябай мыкты даярдыктабыз деп айтсам болот. Себеби биздин тамашалар Европаны кыдырып келди. Биздин тамашалар Россияга барып келди. Европага дагы биздин мекендештер, ошол жактан кыргыз диаспорасындагы ошол жакта жигиттер бизди чакырып Европага. Ошол жактагы кыргыз элчиликтин чакыруусу менен биз барып Европа Германиянын 4 шаарында биз концерт коюп келдик. Мыкты деңгээлде болду аябай. Андан кийин Россияда, Москвада болдук, анан Санкт-Петербургда болдук. Жалпы 6 шаарга бардык. 6 жакта 6 концерт болду. 6 концертти көргөн тамашаларыбыз биздики бышып мындай сонун болуп калды да. Эми андан аркысын сахна көргөзөт, эфир көргөзөт да. Мага аябай ушул стендап жагып атат. Жакшы нерселерди, жакшы темаларды юморго салып айтканга сонун мүмкүнчүлүк экен да. Анын үстүндө бул стендап дайыма ойлонуп тамаша жазып тура турчу,
күн сайынкы тренировка сыяктуу. бирөө менен сүйлөшүп атасың, жакшы тема чыгып кетти, заметкага алып жазып коесуң. Бирөө бир окуя айтып берди, муну киного кошуп койсо болот экен, так кино деген жака жазып коесуң да. Анан кийин сценарий жазып же тамашаларды монолог жазып атканда менде эмне бар эле деп карайсың, могу бар эмес беле, все ушуну жазам деп дегенге мындай оңой, сонун да. Демек бул сизге жардам берет экен да, кадимкидей ар кайсы нерседе чөйрөдө. Көнүп калдым дайыма азыр заметкеге жазып, жолугушууларды дагы ошолорду жазгам. Мен өзүм аябай унутчак адаммын да. Жалкоолугум бар. Уктаган жакшы көрөм. Аз келинчегим көрүп атса, молодец, ушуну жакшы айтыптырсың. Жөн эле калып эле кыйын киши болуп укмуш сүйлөп атасың го деп аткан жерден ушуну туура айтыпсың деп кичине эме болуп калсам. Уктаганды жакшы көрүп кетем. Жалкоолук баары бир кармайт дегендейчи. Анан мындай идеалдуу адам жок го. Аракет, бирок азыркы учурда аракет кылып атам. Эрте туруп иштеп бир нерселерди унутчаакмын, ошо бир нерселерди жазып коюп дайымачы. Ошо унутчаактыгым алып келип атат да, жазып койгон. Анткени бир тамаша чыгарам, сонун тамаша болду деп. Анан жазгандан эринипчи, ушу тамашаны мен кантип унутуп калмак элем деп. Ушунчалык сонун тамашаны. Ушунчалык сонун тамашаны мен кантип унутуп калат элем. Бирөө телефон чалып калды, аны менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин жаңы эле эмне тамаша эле деп унутуп калам да. Бул кичинекей кезимден бери бар. Кээ бирлер минте ойлоп алышы мүмкүн. Бир адам менен мисалы 3 күн бир жака сапарга бардым да. Ал адамды кээде 6 айдан кийин, 7 айдан кийин көрүшүп калсаң же, чындап эле унутуп калышың. Кээ өтөсүң көрүп турасың да. Билип турасың, каяктан көрүштүк элек деп мындай. Унутчактык жай башкаларда деле бар, бирок менде слишком көбүрөөк. Ошон үчүн мен ошонун үчүн кээ бир адамдар жылыз болуп кеткен турбайбы, саке тааныбай калыптыр, саке деп бой көтөрүп калышы мүмкүн да. Мен тааныбай калсам просто эле эскертип койгула. Ысык көл, там лыжа же спринтер же Mercedes Benz деп бир өзүңөрдүн мен менен жолуккан нерсени айтып койсоңор, все деп анан эстеп кетесиң да. Ошон үчүн ойлоп калышы мүмкүн элдерчи. Жылыз болуп өзүнчө эле. Ошол кыргыз стендап жөнүндө сүйлөшүп кетип атабыз. Кыргыз стендап жөнүндө дагы суроолор бар. Эми биз баарыбыз көрүп турдук да. Канча кыдырганыңызды, алты мамлекетте видеолор чыгып, рилстер чыгып турду. Анан досум дагы чет өлкө, ошол чет өлкөдө жүргөн барыптыр. Аябай эме дейт, мага ушу жетишпей жүргөн нерсе болчу дейт. Султан эмеспи? Жок, Султан эмес. Эми станып айтпашыңыз экен, ал жөн эле иштеп, окуп жүрөт да. Анан айтат, ушул сусап жүргөн нерсеме барып туруп аябай ушунчалык боорум эзилип, ушунчалык мындай жаңы дем алдым жашоодо. Эми ал жакта эми чет өлкөдө жүргөндөн кийин эми кыргыз нерсе сагынат экенсиң да. Тилди сагынат. Тилди сагынып, анан сиздер келип туруп, ошо кыргыз тилди айтып, ошодон тамаша айтсыздар, ал аябай сүйүнүп калыптыр да. Бирок мындай учур бар го, Кыргызстанда биз көбүнчө мындай чыгармачыл бир кандайдыр бир чөйлөрдү колдобой калабызбы же мындай жакшы көз караш кылбай калабызбы? Кыргыз стендапта деле мен мындай ой пикирлерди угуп калгам. Эми бул эме азыр кыргыз стендап ушинтип башталат, анан кийин уят нерселер кошулат. Эми стендап деген өзү эле ошондой болуп көнүп калган го. Булар ошого алып барат, кыргыз тилибизде эмне кыласыңар ушуну жамандап деп туруп. Сиздерде кандай пландар ошо кыргыз стендапка? Кыргыз стендапта азыркы чыгып аткан адам балдар Мыкы, Куба, Саламат Алиев деген байке кошулду. Өзүңүздөр билгендей, биз бала кезде Саламат Алиевдин КВНдеги чыккан тамашаларын көрүп чоңойгонбуз. Мыкы ошол эми элге таанылып башы чыгып калган өзүнүн бир аудиториясы бар адамдар бул жакта чыгып аткандан кийин 100% сөз бере алам. Эч кандай сөгүнгөн сөз кошулбайт. Бирөөнү аябай жамандап, бирөөнүн намысына тие турчу жаман тамашалар кошулбайт. Себеп дегенде биз ошол стендаптын улуулары өзүбүз отуруп ар бир тамашаны редактура кылып, бири-бирибиздикин тамашаларды редактор кылып, бири-бирибизге айтып берип, кереги жок тамашаларды чийип, цензурадан чыгып кеткен тамашаларды чийип, ушинтип иштеп келатабыз. Анан бул кыргызга бизге сөгүнүп бир нерсе жасаган жарашпайт. Мени аябай сүйүндүргөн нерсе ушул. Азыр бизде сөгүнүп бирдеке кылып көр. Бардыгы сени сөгөт да, эмне айтып атасың депчи. Бул жарашпайт кыргызгачы. Ошондуктан элдердин мындай ойдон алыс болуңуздар деп эле айтат элем. Бизден башкалар эле, бизден кийинки поколениялар чыгып кетип анан бизди укпай кетип анан ушинтип кетишпесе эле. Ооба, Кудай сактасын, кыргызга сөгүнүп бир нерсе жасаган жарашпайт. Болбойт ал нерсе, кереги жок. Башка нерселер башка жакта туурап анан это же там 21-кылым го, анан ар жак бер жак деген
Сиздер ошол азыр сиздин курамыңызда жаштар дагы бар экен, сиздин урактар да бар экен. Бул ошондо менин оюмча улуу муунду дагы жаш муунду дагы бириктирүү максатында экен да, мындай айтканда. Жок, орто муунду. Орто муунду эми улуу муунду эле көрүп баштап Улуу муунда жаштар көрүп дагы. атат, ооба. Анан менде мындай ойдо, ошол эки муунду көрүп атасыз да сизчи сахнада тамашалар жазып, канчалык экен ушу айырмачылыгы, канчалык көп экен? Айырмасы бир топ эле чоң. Эгер күчтүү тамаша, аябай күчтүү тамаша болсо улуу муунда эле күлөт, кичүү муунда эле күлөт. Кыйынбы ушу күчтүү тамаша жазыш? Эки муунтан күлдүрөт тургандай. Эми мен ушу күчтүү тамашаны жазып баштадым деп айтып жаза албайсың. Баягы чыгып кете берет да. Идея өзүнөн өзү келип анан жазылгандан могу уже мындай взрослый шутка экен. Бирок буну жаштар деле көрүп түшүнүш керек депчи. Ошондой тамашалар көп болсо буюрса жакшы эле болот деп ойлойм да. Айырмачылыгы андай деле алыс эмес. Бул юмор эгер мындай күчтүү болсо, мындай классический юмор болсо, эки поколение тең күлө берет, анан канча жыл өткөндөн кийин деле аны күлө берет. Стендапта жакшы жери бул жашоону айтып берет экенсиң. Жашоону. Монолог мындай. Монологдо силерде деле болобу депчи, мисалы кофени ичерде биринчи тилиң тигизип көрүп анан деген сыяктуу да, эми мындай ысык эмеспи деп анан ичсең эле муздак кофе деген сыяктуу мындай жашоо. Адам эртең менен силерде деле эртең менен турганда мындай болосуңар же тигиндей болосуңар деген нерсе адамдын өзүнө айтып берип койсоң вот ошол күлкү да. Мен сизге дагы бир мындай суроо бергим келип турат. Сын элдер айткан сын айтат го, өзү кыргыздар өзүлөр эчтеке ойлоп таба албайт. Да ошол мага да ушуну сайда, ушул подкастыңарды башка чет мамлекеттен көрүп алып, подкаст дегениңер келип алып бизде эми подкаст жазып атасыңар кыргыз тилинде. Ошол эле стендапка ошондой сындар бар да. Силер ошол башка дүйнөдө болуп турган стендапты келип эле кыргыз стендап деп туруп өзгөчөлүгүңөр кана? Кыргыздар Бөлкөнөнү ойлоп тапкан эмес да. Бөлкөнөнү орустар ойлоп таппады беле. Биз жеп атпайбызбы? Эмнеге өзүңөр башка бөлкөнөнү ойлоп таба албайсыңар? Эмнеге жеп атасыңар аны деп деле айта берсе болот да. Дүйнөдө негизи мындай телепередачалар, ушундай YouTube подкасттар баардыгы эле бир эле. То есть бир нече эле ушундай нерсе бар. Ошону ар ким өзүнүн колоритине, өзүнүн нугуна мындай бурмалап алат. Элдерге ушуну түшүндүрүп жеткизе албай атабыз. Мындай билбейм кандай сөз менен айтыш керек. Бир күнү мен дагы кичине акылыма келип чоңойгондо бир жеткизип айтып беришим мүмкүн да. Сөз ойлоп табасыз. Бир жакшы сөздү мындай компоновкалап туруп айтып беришим мүмкүн. Дүйнөдө мынтип алыш бериш бул эч нерсе эмес. Стендапты деле мисалы американецтер ойлоп тапкан болушу мүмкүн эмес. Бир Нигерия же деп дагы бир деке деген мамлекеттерде бирөө ойлоп тапкан болушу мүмкүн. Анан ошону Америка алып, анан Россия алып деген сыяктуучу. Ушундай эле кабыл алыш керек да. Болгону ар ким өзүнүн колоритинде бере берет да. Жок, биз өзүбүз ойлоп табабыз. Биз болбойт деп. Тапмайынча эчтеке кылбайбыз. Биз тапмайынча эчтеке кылбайбыз. Биз жок, барыңар отургула, биз биз өзүбүздүкүн кылабыз. Жок деп отура берсек, биздин эмнебиз өнүгөт анда? Тилибиз, маданиятыбыз жок. Болгону ошону кандай подача менен бердиң? Кандай бердиң? Мен сен мыктысың деген программа бар. КТРКда алып барып аткан. Мамлекеттик телеканалдардын биринде иштеп аткан сен мыктысың деген программа бар. Ага да жазып калышат да, өзүңөр ойлоп таба албайсыңар Галкиндикин. Галкин өзү ойлоп тапкан эмес аны. Ал өзү эле андай бала тууралуу, кичинекей бөбөктөр тууралуу ал передача башка жакта Америкада бар мисалы. Дүйнөнүн баардык жактарында бар. Биз менин оюмча биз наоборот сүйүнүшүбүз керек да. Ооба. Бизде ушундай бизге келип аткан, ооба. Бизге келип аткан. Анткени бизге болгондо келип атканда аябай кеч келип атпайбы? Ушу бат-бат келип баштаганына сүйүнсөкпү деген ойлор бар да. Айфонду деле биз ойлоп тапкан эмеспиз да. Бирөөнүкүн көтөрүп жүрбөйбүзбү? Башкалар ойлоп тапкан. Биз ушундай эле кабыл алышыбыз керек. Ошондуктан айтат элем, кыргыз стендап бул абдан жаш долбоор Кыргызстандагы. Мунун келечеги Кудай буйрса аябай чоң болушу мүмкүн. Биздин ар бир резиденттер өздөрүнүн жеке концерттерин берип, гастролдоп, элдерге жакшы маанай тартуулаган бул жакшы эле нерсе да. Тамошоо жаңы ачылып атканда дагы ушинтип кыргызча КВН болмок беле, анан клоун болосуңар, мынтесиңер деп деген сөздөр болгон. Бул практикадан биз өткөнбүз. Азыр Кудайга шүгүр, шоу бизнестин эң алдыңкылары, шоу бизнестин
кино тармагын алдыга сүйрөп аткан бул биздин балдар болуп атпайбы? Тамошодон чыккан. Эрмек Нурбаевдин Ооба. балдары болуп атпайбы? Анан бул стендап деле мындан өткөнбүз. Андай комментарийлерге биздин иммунитеттерибиз сонун иштейт да. Мен деле ошо ойлойм. Биз ушул келечекте ушул стендапта азыр өкүлдөр чыгып кетип популярдуу болуп, кийин буюрса стендаптан дагы чоң иштерди кылат деп анткени Буюрса. башталышы да. Ооба. Буюрса деп туралы. Колдойбуз кыргыз стендапты көргүлө достор. Колдогула, концерттерине баргыла. Биз деле барып турабыз. Ошондуктан кыргыз стендап өнүксүн. Эми кийинки тема келек. Эми бул эң башкы тема деп айтсам болот. Эми элдер үчүн. Балким биз сиз менен маектешип аткан үчүн бизге мынчалык деле маанилүү эмес, бирок элдер үчүн маанилүү го дайыма. Канча акча табасыз деп тургандай. Ошо сизге ошондой суроо да. Канча акча табасыз? Эми биздин жолубузда бир айда көп таап калышыбыз мүмкүн, бир айда такыр таппай калышыбыз мүмкүн. Мындай ай сайын монча келип тура турчу айлыгыбыз бар деп айта албайбыз да. Ар кандай болот. Эми акча тапкандын так суммасын айта албайм ошондуктанчы. Кудайга шүгүр, баягы 30 жашка чыккычакты өзүм үйлүү болом дечи элем, келинчегим менен балам болсо, машинем болсо дечи элем, атак болсо дечи элем, анын баардыгы азыр бар, Кудайга шүгүр. Өзү мен ушу сизге интервьюңузга даярдаганда сындар деле тапкан окшойт. Бир сын бар да. Айтат, ушул Самат Эркемиков калп сараң бай болуп кетти дейт. Ушул өзүнүн видеороликтерин кымбат сатып, тиги бул эмнеден айтат? Сиздин ошо интервьюларыңыз барбы? Жана мен мынча акча табам, бир видеороликке ушунча сом табам, там бир байынга $3000 алам, анан мынча миң долларга үй алдым деп туруп, сиз ошону айтканда коркпойсузбу көз тийип кетет деп? Эми бара деле адам бышат экен да. Башында баягы айта бересиң ачык элечи, анан көз тийип кетет деп, көз тийиптүү деген деле бар, бул динде деле бар да. Бирок баягы өзүңдү гусул даарат менен жашнакай алып жүрсөң тийбейт деле го дейм. Жакшы кеттим оңуңуз. Эгер мындай айтканда ушул акчаны ар кайсы адам өз бир ондойдур бир целдер үчүн табат да. Өзүнүн мындай багаттары бар, ошол жака жеткиси келет, акчасын ошого коротот. Сиз акчаны эмне үчүн табасыз? Яны эмнеге коротосуз? Эми адам баласы тойбойт экен эч нерсегечи. Эми эле айткандай, виндом айдасаң, андан чоңураак машина айдагың келет, мындай кылгың келет, тигиндей кылгың келет депчи. Бар пенде болгондо эметип кете берет экенсиң, алдыга муну алыш керек, тигини алыш керек. Эртеңки келечекте эмне болуп калат, кандай болуп калат деген ойлор келет. Муну кылып алышым керек, тигини кылып алышым керек деп. Эми мен азыр айтпайм баягы ай байып кеттим, минтип кеттим, тигинип кеттим депчи. Эми бирөөнүкү бирөөгө билинбейт дегендей. Андай эле ашыкча байлыгым жок. Бул менин эң чоң байлыгым менин талантым деп ойлойм. Ушул нерсе киреше алып келет деп ойлойм. Ден соолугум деп ойлойм. Ден соолук болуп турса, оорубай жашнакай болуп турсаң, акча табыла берет. Бирок мындай 30дан ашкандан кийин адам адекваттуу ойлонуп баштайт экенсиң көп нерсеничи. Деп мындай деп тип, то есть бир жерден башын чыгарып мынтип, ушундай турбайбы жашоо деген, көрсө ушундай турбайбы, мен буга чейин ушинтип эле жүргөн турбаймынбы деп ойлонуп калат экенсиң да. Азыр мен дагы ошол нерселерди көбүрөөк баягы баалап, баамдап калган кезим да. Акча келет кетет, атак даңк келет кетет. Бирок сен адамдарга кылган мамилең ошол нерсе эсте калышы мүмкүн да. Мен сиздин Аябай деле көп акча таппайм да. мен сиздин бир интервьюңузда мындай бир сонун сөздөрдү угуп калгам. Эми сизден сураптыр да, ушул акча эмне үчүн табасыз депчи, ошондой эле суроо бериптир, бирок сиз ал учурда эме деп жооп берипсиз. Мен эми баарыбыз адамдар катары эле ушул дүйнөдө өзүм изим калтырып кетким келет депчи. Анан мен сизге мындай суроо бергим келип турат. Сиз изиңизди кандай адам болуп калтыргыңыз келет? Эми кандай адам калтыргыңыз келет? Мен мындай байлык кылып бир жерге жол салып берип, бир жака дагы бирдеке салып дегендей чөйрөдөгү ошондой сферадагы адам эмесмин да. Антип калтыргысы келген адамдар, башка адамдар бар толтургандайлар.
мен өзүм салымды мен тартылган кинолор аркылуу, мен берген интервьюлар аркылуу аракет кылам ар бир сөзүмдү мындай оор, басырыктуу, мындай оорду менен айтып, ойлонуп сүйлөгөнгө, эмоциядан ашканда ушинтесиң да. Ушинткенге аракет кылам. Адам биз азыр мисалы Асанкалы Керимбаев, Сүймөнкул Чокморовдун ошол кезде айдаган Волгасын айтпайбыз да, туурабы? Ошол кезде Фрунзе шаарында центрде жашаган квартирасын айтпайбыз, мисалычы. Биз алардын киносун айтабыз, ырларын айтабыз. Ошол анын жакын жүргөн, ошол менен табакташ болуп жүргөн адамдар алардын мамилесин айтат, адамгерчилигин айтат. То есть ушул нерсе калат экен да биздечи. Биз өтүп кетсек, ушул нерселер калат экен да. Ошон үчүн тапкан акчаңды ушул нерсеге колдонгон жакшы дейм. То есть бул балаңа берген билим, же бир билим алгысы келип, бир медреседе окуйм деп, мындай колунда жок бирөөгө кичине өзүңөн мынча сом болсо мынчасын ага берип койгонуң жакшыраак деп ойлойм да. Бул сиздин балаңыз деле эмес, бул сиздин инилериңиз, канчадан Инилер, бир туугандар бар. Билимге басым жасаган аябай сонун экен. Мен муну Европага чыгып гастролдоп келгенден кийин дагы мындай конкретно түшүнүп баштадым. Билимдүү балдар аябай көп экен. Сен айтмакчы достору, сенин досуң дегендей ар бири келип учурашканда мындай эркек сүрөткө чыгалы деп мындай андай жок да. Карап туруп сен эмне кылып атасың, мындай бошсуңбу же сценарий жаттап атасыңбы, эмне ойлонуп атасың ичиңде, оюңду бөлүп албайын деп күтүп туруп, моментин кармап туруп айтса, аябай приятно болот экен да. Ошонун баардыгы билимден да. Ал адамга Европа жөн эле эмеге бербейт, мындай билимдүү, өзүнүн мындай конкретный адам экенин изилдеп туруп анан визаны берип атат да, ошол балагачы. Ал адам бул жактан окуйт, тил үйрөнөт, тиги чет жакка чыгып, дүйнө таанымы кеңейет, анан кругозору чоңоет. Ошондон кийин анан адамдарга кылган мамилеси уже башкача болуп калат да. Мен ушунчалык мындай таң калып, анан сүйүнүп келдим да. Ушундай бар турбайбы биздин кыргыздар депчи. Билимдүү, маданияттуу, кыргыз тилинде таптаза сүйлөгөндөр. Немис тилинде таптаза сүйлөгөндөр, англис тилинде таптаза сүйлөгөн. Кыргыз тилин унутпай этпей эле жакшынакай эле жүрүшөт. Кантип эле бизде киргиз болуп кетишет түшүнбөйм да. Кадимки Германияда университетте немис тилинен экзамен алган биздин кыргыз байкелерибиз бар экен. Мугалим катары. Мугалим. Мен немистерден немис тилинде экзамен алам дейт. Кыргыз болсо. Ооба. Таң калып, биз ушу концерттен кийин байкелер чайга чакырып сүйлөшүп отуруп калдык. Байке, эмне болуш дейсиз? Мен мугалиммен ушундай. Канча жыл болду? Мынча жыл болду. Кыргызстан эмне болуп бул жакка келип калдыңыз эле? Мен ушул жерде окуп иштеп, жүрүп, жакшы билим алып, Кыргызстанга барып салым кошоюн дегем. Барсам, мени эч ким кабыл албай койду. Бюрократия тияка жөнөттү, бияка жөнөттү, нары бери тепкилешти. Эптеп септеген рядовой бир жумуштарды берип койду. Мен ал үчүн мынча жыл окуган эмесмин. Дагы айттым, мен мамлекетке кызмат кылайын деп келдим, минтейин деп келдим десем, жок, тааныш билиш ар жак бер жак болуп отуруп, мен кайра келип, биякта иштеп атам дейт. Демек биздин ушул мамлекеттин дагы эмеси турбайбы? Кандайдыр бир мамилеси биздин ушундай билимдүү адамдарга. Бизде билимдүү. Ошол кезде ошондой болуш экен да. Байкен бул жака дейм да, ошо Германияга барып иштеп калганыма уже 25 жыл болду. 25 жыл мурун ушундай болгон деп ошол окуяны айтып берди. Азыр билбейм кандай экенин. Эми баягы айтайын дегеним, билим аябай сонун. Өтө бизге азыркы моментте керектүү нерсе экен. Тапкан акчабызды мындай мактаныш үчүн эмес, окумуш бир кыйын тойлорду берип мындай деген эмес. Ошо балдарыбыздын билимине, балаң билиминен акча ашып атса, бир тууган агаңдын же иниңдин баласын окутуп кой, чет жакка алып барып, ошол эле адам бир күнү Кыргызстанга келип баары бир мындай жарыгын чачат деп ойлойм да. Же бир актёрчулук окутуп кой, Москвадан окуп келсин, башка жактан окуп бүтүп келсин, режиссураны бүтүп келсин.
бул кандайдыр бир инвестиция болуп калат экен да ооба жашка. бул чоң инвестиция да. Ал адам ооруп же дагы бир нерсе болуп кырсыктап эле кетпесе, аман эсен болсо, билет да сен ошо окуткан жардам бергениңди, сыймыктанып айта жүрөт ал нерсени, анан келип салым берет да. Ошондо Ал адам бир күнү башка бирөөгө өзү көтөрүлүп кеткенде жардам берет. окуусуна жардам бериши мүмкүн. Бул биринчиден бул улантылат, анда Мм. экинчиден сиздин атыңыз калат экен да, мындай айтканда бирөө Ооба. жардам бергенде. Ооба. Ошон үчүн баягы акчаны баягы мындай туура нерселерге багыттаган жакшы деп ойлойм да. Адамга жетет. Үстүңдө үйүң болсо, алдыңда жашнакай машинең болсо, күнүмдүк нары бери баскан турган акчаң болсо жетет деп эле ойлойм да. Бирок баары бир пенде экенбиз да. Бул болсо экен, тиги болсо экен, муну минтип ийсем экен, тигини минтип ийсем экен деп баары бир деп рельсаңан чыгып кете берет экенсиң да. Сиздин ушул сөздөрүңүздү угуп туруп, менин оюмча сизде элдер жөн эле ушул тамаша эле айткандан башка эчтеке билбейт деген ойдон мындай качып баштайбы деп ойлойм да. Анткени ошондой да сындарды көргөм да. Бул эми шаңдуу деп азыр ушул көп нерселер айтып атпайсыз, билим деп туруп. Эмнеге ушуну суроо бердим? Анткени көбүнчө мындай ой пикирлер бар го. Эми тамашада жүргөн адамдар булар билимдүү эмес да, булар жөн эле мындай ха-ха-хи деп жүрө бергендер. Мындай тупойлор да, мындай грубо айткандачы. Мен билим жөнүндө айтып атпаймынбы? Бирок мен өзүм баягы средний образование эле алганмын. Медучилищеде 3 жыл окуп бүткөнмүн. Мен жогорку билимди Тамашодон алдым да. Тамашодо 6 жыл окудум. 7-жыл магистратурасы менен окудум дегендей. Анан ошол Тамашо аркылуу Москвага барып, Казакстанга барып, чет жакка чыгып, мен билимим ошол жакта деп айта алам да. Ошол жакка ушул тармак аркылуу алдым. Тамаша сизди тарбиялады, өстүрдү. Өстүрдү. Бул кандайдыр бир өзүнчө институт болду. Эми зато көрбөйсүзбү ушу Тамашадан чыккан канча деген инсан. Ооба. Эмне деген гана нерселерди кылган жок, Ошон үчүн мен деле ойлойм бул феномени күчтүү аябай. Эми мындай дагы бир тема бар. Сиз менен сүйлөшүп кетчү. Сиз азыр ошол предпринимательствого басым жасапсыз. Бизнесмен болуп буйрук салып тур. Сиздин Саба деген кофеңиз ачылып тур. Кандай болуп атат? Кандай экен предприниматель болуш? Сабаны ачканыбызга 2-3 ай болуп баратат. Жаңы ачканда Москвадан бир бизнесмен байкем келип, Самат, жаңы проблемаң кут болсун деп айтты да. Мен карап түшүнбөй калдым. Анан арадан 1 ай өткөндөн кийин түшүнүп баштадым. Мындай бар турбайбы? Мунун буягы бул сфера, бул кино тартканды эле элдер оңой деп түшүнөт да. Бир камераны алып, бир актерди алып. Каперин ары бери чуркап коюп тартып коет деп. Бир камера, анан актер ошо экөө эле тартып коет деп ойлойт да. Кээ бир спонсорлордон баягы жардам бериңиз деп айтсаң, канча 20 000 сом жетеби депчи. 100 000, 150 000 сомго тартсаңар болот. 150 000 сом. Жок, мынча кетет десең. Кантип деп демедет да. То есть баарына оңой, сырттан оңой көрүнөр экен. Ал кофейняны деле ачканда мен оңой деп ойлоп аткам. Анан мен өкүл балам бар, партнерым, келинчегим азыр экөө иштеп атат. Мен ички кофейнянын ички жумуштарынан азыр бир аз алыстап, маркетинг, продвижение, реклама менден эмне талап кылса ошону гана аткарып берип, чыгармачылыкка көбүрөөк басым жасаганы чечтим. Муну ачкан себеби биринчи ошо өкүл баламдын инициативасы болду. Байгазы деген ачалы, иштетелик, ушинтелик деп. Мен деле көп ойлонуп жүрчүмүн, бир күнү кино сферасы мындай болуп калса, такыр болбой калса кандай болот, же бир чыгармачылыкта бир нерсе болуп калса, баары чыгармачылык кишиге мындай подушка безопасности деген керек да. Бир күнү ачка болуп калышың мүмкүн. Ошол кезде кырсыктар үчүн. Мен муну баягы элге мактанып, мен укмуш көтөрүлүп, мындай эмелер укмуш болуп кетти деген сыяктуу, мындай өзүм бизнесмен катары костюмчун кийип, мындай иштеп, мынтип жүрүү максатта ачкан жерим жок. Бул нерсе ушул бала чакабыздын келечеги. Анан ушу чыгармачылыктагы мындай жаздык болуп берет да деп ойлойм да. Ушул нерсе дагы көбөйүп, жакшы элге жакшы тамактардан, жакшы кофелерден, сонун нерселерди мынтип тартуулап, элдин мындай көңүлүн алып, ушу даамдуу экен деп жакшы сөздөрүн алган менен биргеликте көтөрүлүшү мүмкүн бул нерсе. Бул нерсе көтөрүлгөндөн кийин мага кинолорума, чыгармачылыкка башка жактардан бирөөлөрдөн спонсор издебей,
спонсору Саба кофейнясынан кассасынан акча алып тарткым келет кинолордучу. Максат ушул. Өзүңүз спонсировать Ооба. этип алганда болосуз. То есть чыгармачылык таштап туруп все мен бизнеске өттүм эмес. Тескерисинче ушул бизнестин башын чыгармачылыкка ийдирип койсоң бул жакшы нерсе болот деп мындай кыялым ушул да. Сиздин эмеңиз мындай кандай десем бизнес планыңыз Ооба. эмне үчүн буну Ооба, ушу то есть мындай токот эрежерин айтканда ушул эмне үчүн ачкан себеби ушунда. Кудай буюрса экинчи точкабыз ачылып атат. 4 күн могу концерттен кийин буюрса ачылышы болот. Экинчи филиалы кудай буюрса ачылып атат. Кудай буюрса жакшы. Ал болсо могу магистральда Асанбайда французский, английский квартал деген жактар бар го. Күртөйлөр жашаганчы. Ушул жерде ачылат да. Эми мындай суроо, ушул предпринимательствода бул эми чыгармачылык эмес да такыр. Кандай кыйынчылыктар менен биринчи мындай көздөшсүңүз? Бунда чыдаш керек экен. Эми биз деле тамошодо канча жыл, 8-9 жыл бекер иштеп жүрдүк да. Керек болсо да. Бул сферада деле ушул экен. Мындай ача калып бүгүн ачылсам эртең кечинде акча санап алам деген нерсе болбойт экен. Чыдаш керек экен. Чыдасаң анан бир күнү мынтип барып өзүнүн ногуна түшүп кетет экен да. Мен мындай бизнесмен болуп чыгармачылыкты айттым го жана таштап кеттим эмес. Ошол эле өкүл баламды бизнес кылууга үйрөтүп алсам, ошону бизнесмен кылып алсам, өзүм чыгармачылык таштабай жаман эмес да бул. Бирөөнү коюп койсоң кийинчерээк иштей берет. Азыр бирөөнү коюп коюш мүмкүн эмес экен. Азыр өзүң аралашып ошо мындай дегендей деп мынтип чуркап турушуң керек экен. Мен өзүм бирөөнүн көңүлүн оорткусу келбеген адамдарданмын да. Анан мен баягы айттым түшүндүрүп чогулуштачы. Суранам, мени ички кухняга аралаштырбагыла. Мен официант жакпай атса, официантты жумуштан кет деп айта албайт экенмин. Повар жакпай атса, поварды сен жумуштан кет деп айта албайт экенмин. Мага жакпай атса, мен силерге айтамын, силер кетиришиңер керек. Силердин жумушуңар ушундай болсун деген мындай талап койдум да. Айтайын дегеним мен анчалык мындай ички эмесине аралашпай, мен өзүмө кандай задача коюлса, мен ошону аткарып кете берейин деп сүйлөштүк да. Жалпысынан Кудайга шүгүр, бул деле өтө оңой иш эмес экен. Бирок алып кетсе болот экен. Аракет кылсаң берекет дейт го. Аракет кыла берсе, анан бир күнү Кудай буйрса балким Бишкек шаарында, Кыргызстан боюнча же башка жактарда Саба кофейнясынын көптөгөн точкалары ачылып калышы мүмкүн. Ысык курут деген эң башкы фишкабыз бар. Муну мен бүгүн ала келейин деп жетишпей калдым. Анткени Ылдыйда Баканбаевага түшүп кайра келишим керек болуп калган. Бир күнү барып ичип кетесиңер. Ушул нерсени элдер аябай жакшы кабыл алып, азыр жакшы. Сиз жетишпей калдым деп атпайсызбы? Биз өзү бүгүн өзгөчө жаздырдык. Биз обычно конокторубуз менен кечинде жаздырабыз да. Бүгүн эле Самат байке менен эртең саат 10:00 чогулуп отурабыз. Мындай жаңы ойго конгон кезибиз. Ошондуктан мындай энергия толуп ашып ташып атат көп сүйлөшүүгө. Азыр да өзү сүйлөшүүдө көп нерсени сүйлөштүк. Анан мындай ошонун баарын округлить этип туруп, кандайдыр бир башка темаларды сүйлөшүп, ошону жыйынтайын деген ой бар. Сизде ошо чыгармачылык тарап, толтура эмес тарапты сүйлөштүк. Эң башкысы ушул жашооңуздагы кандайдыр бир эмне деп айтсам, жашооңузда эң жок жетишкендигиңиз эмне деп ойлойсуз? Именно жашооңузда. Эң чоң жетишкендик бул менин үй бүлөм, балам. Себеби биз келинчегим экөөбүз балалуу болууну 6 жылга жакын күттүк. Күтүп жүргөн учурда мен ичимен айткам өзүмө. Жетишкендик машина эмес экен, акча эмес экен, үй эмес экен. Бул бала экен депчи. Мен эгер балалуу боло ала турган болсом, мен жашоомдогу эң чоң жетишкендик болот деп. Ошон үчүн мен азыр чоң жетишкендигим ушул. Туура үй Үйүмдө бүлө ойноп жүргөн балам. Туура үй бүлө куруунун кандайдыр бир секрети эмнеде экен? Бири-бириңди түшүнүү, ар бир нерсени
эмоция калдырбай, акыл менен чечүү, сүйлөшүү жолдору менен чечүү. Баягы айтат атпайбы? Аял укугун коргоо деп эле чыгып атышпайбы? Анан ошол кандайдыр бир биздин кыргыздын илгертен келаткан идеологиясына, өзүбүздүн салтыбызга, дин жака кандайдыр бир деңгээлде бузулуп атышы мүмкүн деп эсептеймин. Менин оюм бул. Анткени баарыбыз эле билебиз да. Азыр эртең бүрсү күнү мага ошол организациялар чыгып алып, сен мынтсың, аялдар укугун эме тепсип атасың деп. тепсип атасың. Мен азыр тепсип аткан жокмун. Как есть, как кыргыздын патриот адамы катарында айткым келет. Албетте аялдын укугу сөзсүз түрдө корголуш керек. Бирок ошол нерсени көз кылып алып, какой-то бир деңгээлде биздин мындай идеологиябызга, мындай өзүбүздүн кыргыздын ички мындай дүйнөсүнө кичине бүлүк салып аткандай сезилет магачы. Буга ким күнөөлүү? Буга эркектер өзүбүз эле күнөөлүүбүз. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт. Аял кишиге зордук, зомбулук кандайдыр бир деңгээлде кээ бир эркектерден болушу мүмкүн. Аялына кол көтөрүп, мынтип, тигинтип. Ала качуу. Анда плюс жактары бар. Ала качуу деген нерсе токтолду. Ошол нерсени коомго монтип алып чыгып отурушупчу. Демек биздин күчүбүз бар да коомду өзгөрткөнгө. Кээ бир аялдардын укугун коргоо, көтөрүү деген маселелер кээ бир үй бүлөнү ажыраштырып ийиши мүмкүн. Анткени ал күйөөсүнөн кордук көрүп отуруп, жаңы кордук көрүп баштаган момент деген сыяктуу ошол кезде мен ажырашам анда деп туруп ажырашып кетиши мүмкүн. Балким эртең анын күйөөсү оңолмок. Туурабы? Бул слишком радикалдуу болуп атат да, демек мындай айтканда. Ушул эмечи, пропаганда. Бул аябай бул чоң вопрос да булчу. Буга менин акылым жетпей калышы мүмкүн. Бирок мен азыр айтып атам, мен өзүмдүн көз карашымды айтып атам да. Мындай ал нерсе деле болгон жакшы, тең салмактуулук кармап турат. Бирок кээ бир учурда мындай мага анчейин көп жага бербейт. Мен айтпаймын, мен аялымды мынтип атам, тигинтип атам эмес. Мен айтып атам азыр, аялга кол көтөрбөш керек. Анын укугун тебелебеш керек экенин биз өзүбүз эле билели. Эркектер. Айланайындар, силер аралашпагыла. Биз өзүбүз деп, то есть өзүбүз мындай ичара мындай тарбиялаш керек. Силердин жардамыңыз. Өз чечип алып, ошол нерсени биздин аксакалдар айтыш керек. Мындай деп ойлойм да. Антпегиле депчи. Тиги чачы кыска эжелер эмес да. Түшүндүм. Эми мен ушул тема жөнүндө баштап кеттиңиз, мен сүйлөшүп салалы. Менин оюмча бизде азыр аябай көп эме таасир тийгизгиси келген учурлар көбөйүп атат да. Чет өлкөлүктөр өзүнүн бизге культурасын алып келеби же өзүнүн көз караштарын алып келеби? Бизде өтө биз Центральный Азиядабыз, биз ортодобуз. Анан бизге бул жактан Россия, Кытай, Америка, биз ар кайсы өзүнүн көз карашын илгиси келип атат биздин мамлекетибизге. Сиз кантип ойлойсуз ушундай жагдайда кантип өзү кыргыз болуп калсак болот? Ушуну өзүбүздүн этникабызды жоготпой, өзүбүздүн салттарыбызды жоготпой кантип кыргыз болуп калабыз ушундай жагдайда? Менин оюмча бул нерсе бизде башталды деп ойлойм да. Анткени президентибиз жакында айтты го, биздин ички маселебизге киришпегиле, биз өзүбүз билебиз дегенди. Президентибиз айтып аткандан кийин болду да анда. Ушул нерсе башталды деп ойлойм. Биз кыргыз өзүбүз мындай кыргыз эмес, мындай кыргыз дебейинчи, Кыргызстан. Кыргызстанда жашаган биздин жарандар дагы бар да. Өзүбүз ичара, ар ким өзүнүн, ар кайсы улут өзүнүн салтын жакшынакай колдоно берсин, кыргыздын салтына тийишпесин. Мен өзүм деле аябай салттуу, ана мындай тигиндей деген адам эмесмин. Заманга жараша жашайлы, бирок какой-то бир өзүнүн кодубузду калтыралы. Өзүбүздүн немебизди кармап турушубуз керек да. То есть бирөөлөргө келип бүлүк салып, кириштирип,
аларга бар эле проблемабызды айтып эле мындай болуп атат десең, конечно, алар кирип келип эле аралашып эле өз билгенин кылып туруп анан биз айткандай болосуңар деш мүмкүн да. Анан менин оюмча ушул нерсе бизге президентибиздин бизге киришпегиле деп айткан сөзү эле бул баарыбызга түшүнүктүү болуш керек. Биз эми өзүбүз идеологиябыз кылабыз. Мына азыр Кудайга шүгүр кинолорго акча бөлүнө баштады. Сиз экөөбүз сүйлөшкөндөй Мурас киносу деле мамлекеттин акчасына тартылды. Бул дагы болсо мындай кыргыз тилибизге жана идеологиябызга мындай басым жасап атат да. Бир байке айтты да, магачы сонун сөз мага жагат да. Мындай дейт да. Башкалар бүлүк салган жөнүндө ушул темада сүйлөшө кетсек, биз дейт да өсүп турган мындай бир даракты дейт да. Бул дарак бизге кереги жок, бул бизге мешать этип атат деп аны кыя берсек дейт да, биздин күчүбүз кете берет дейт, бирок ал ылдый тамырлашып кеткен дейт, ал өсө берет дейт да. Биз андан көрө дейт да, өзүбүз жанына дарак тигип, ошону жашынакай сугарышыбыз керек. Ал дарак өскөндөн кийин мунун көлөкөсүнөн бул өзү эле калып кетиши мүмкүн деген сөз мага аябай жаккан да. Биз эми Кудай берсе ушул жолго түшсөк, өзүбүздүн дарагыбызды өстүрөлү. Ооба, өзүбүздүн дарагыбызды өстүрөлү да. Өзүбүздүн дарак эмне? Бул ошол эле тарбия, үй бүлө, тил, кинолор, сериалдар, кино сериалдар аркылуу идеологиябызды кийинки жаштарды тарбияласак болот да. Кандайдыр программалар, ошол биздин программалар, шоу программалар, мондай сыяктуу подкасттар, ар кимдин өзүнүн ою кенен айтылганчы. Өзү ушул тема аябай мага жакты, сиз баштап кеткениңизге рахмат. Өзү биздин ошо идеологиябыз бар го, биз эмнеге накта подкастпыз. Биз накта, бул кыргыздын сөзү. Чыныгы, настоящий. Мындай айткандачы, биз ошол биздин башкы максатыбыз подкастыбызда ушу кыргыздын накталыгын, биз кандайбыз на самом деле деген баштагыбыз келип атканда, бирок как бы мындай түшүндүрсөк, мен өзү орусча алышмын. Мен орус мектепте бүткөм да. Бирок ага карабастан мен аракет кылам күндөн күнгө. Анан өзүнүн көрөрмандарына ошону айтып кетким келет да, дайымачы ушу бизди көрүп аткан биздин конокторубуз аркылуу, сиздей адамдар аркылуу мындай аракет кылсын. Болбой калышын. Ооба, биз ар кайсы эмедебиз, ар кандай жагдайда өскөнбүз. Мен орус мектепчен окугам, бирок накта кыргыз ким болушун билишибиз керек. Настоящий болушубуз керек да. Ошол үчүн сиз да жай сонун тема баштап кеттиңиз да, ошону айтып кетмекмин. Биз ушинтип аябай көп теманы сүйлөшүп аягына деле жетип баштадык окшойт. Бизде ушундай эме бар, кандай десем, традиция деп коеюн. Аягында эркин микрофон. Өзүңүз кимге, элге айтасызбы, үй бүлөңүзгө айтасызбы, өзүңүз тандайсыз. Мен токмокто отургандарыма салам айтам де. Бир камераңар өчүп калган жокпу? Жок деди го. Бүгүнкү подкастка чакырганыңа чоң рахмат. Сизге рахмат келгениңизге. Өзүң айткандай, мен буга чейин юмордо жүрүп, баягы элдер мени күлдүргөн адам катарында көп кабыл алышат. Анан бүгүн кичине серьезно сүйлөп койсом кечирип коюңуздар. Эми суроолорго жооп бериш керек. Подкасттын өзүнүн кандайдыр бир форматына, концепциясына жараша мен мындай накта подкаст дегенге келип, накта сүйлөгөндүн ордуна жалжаңдап күлдүрүп туруп алсам, балким туура эмес болуп калмак. Анан суроолорго болушунча жооп бергенге аракет кылдым. Чакырып койгонуңуздарга чоң рахмат. Мен ойлойм, бул сөздөрүбүз, мен айткан берген интервьюм кимдир бирөөнүн жеке жашоосуна же болбосо ким кандайдыр бир организацияга же бирөөнү жамандоо максатында эмес, бул менин жеке оюм, өзүмдүн оюм суроо берилди, ошого жараша жооп бердим деп ойлойм. Кыргыз тили өнүгө берсин, ушундай подкасттар көбөйө берсин. Ачык, айкын, ар ким өзүнүн оюн жакшы экенин жеткире турган адамдар көбөйө берсин. Жана көп просмотрларды алсын. Жакшы комментарийлерден бата берип койгон турайсыз уже. Жакшы комментарийлерден жазып, ушул каналды колдоп коюңуздар. Биздин кыргыз кинобуз, кыргыз сериалдарыбыз өнүксүн. Биздин кыргыз программаларыбыз, кандай шоулорубуз өнүксүн. Биздин кыргыз стендап өнүксүн. Кыргызстанда болуп жаткан бизнестер өнүксүн. Мамлекет катары өнүгөлү. Ошондуктан биздин урматтуу көрүүчүлөр ушул чыгарылышка лайк баскыла, комментарий жазгыла, өзүңөрдүн ой пикириңерди калтыргыла. Самат байке серьезный
канчалык серьезный болуп тур, 1ден 10га чейин дегендей. Жана Мурас сериалын көргүлө да. Мурас сериалын тура айтыңыз. Мурас сериалын көрүңүздөр, кыргыз тилиндеп караңыздар. Өзү бизде канча деген нерсе пайда болуп баштап атат. Эки жакты көрүп бүткөндөн кийин сабага келип чай ичип кеттиле. Вообще ошентип окшойт, биздин планыбыз болуп калды. Ошондон урматтуу биздин көрүүчүлөр, көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Ушул бизди 7 каналдан да көргөнү унутпагыла. Ишемби күнү 9:30 кечки убакытта ана YouTube'дан да көрүңүздөр. Бизге лайктын кыргызчасын которо элекпиз го. Жактыруу деп коет азыр. Жактырууну баскыла. Бизге өзүңүздүн ой пикирлериңиздерди комментарийде таштап кеткиле. Сизге Самат байке творческих успехов, предпринимательских успехов, чтобы у вас все получилось деп. Мындай мен деле орусча жаман сүйлөп коеюн. Ошондон сизге да бир жолу рахмат. Бул Накта подкаст болду. Мындай кандайдыр бир шаңдуу, ошол кезде дагы өтө серьезный подкаст болду. Рахмат. Сиздерге да рахмат.